элибиз өзөгүнө кайтып жатат. Түрүлүп, түйүп көтөрө билек шилтеп, бүт өлкө хан манасты айтып жатат. Ар бир үйдө кеп кылалы наркыбызды, аздектеп ыйык сактап салтыбызды. Ар кимдин кийимин кийип, тилин тутпай, жалган адат бурбасын жалпыбызды. Негизинен бир нече күн бою дили, дүйнөсү тунук жеткинчектердин кыргыз улуулугун ойгото алар манас айтуу жөрөлгөсү бул зор жаратмандыктын белгиси. Манас айтуу бүгүнкү күндүн жарамдуу уул кыздарынын өз эл жерин таштап, тиричилигин артынан сая түшүп, дүйнөнүн туш тарабына мигрант болуп чачырап жаткан кездеги мекендештердин эртеңки таянычын, ишенимин жандандыруучу курал. Бүгүнкү күндөгү компьютердик глобализация демократиялык дүйнөсүндө акыл эсинде улуу манас атанын руханий акылмандыгынын ойготуп жатканын кабар берет. Ар дайым эл чачылганда улуттун башын бириктирип, мамлекеттин бекемдөөчү эр азаматтарга элдин муктаждыгын күчөгөнү бул табигый мыйзам. Жолсуз жерден жол издеп, башаламандык заманына карабай элдин жан сактап калуу зарылдыгы күчөгөн. Өзгөчө өз касиетине шайкеш сүрдүктүрөр жан толкулар авазы, керектесе мукам үнү, керемет доошу адам бүткөндүн көөдөөнүнө сөйлөттүү кайрыгы менен жан салып, кайраттандырып да дээр, зээн, жан мээрди ойготуп да турган дүйнө дүбүртү Алатоонун коюнунан аралап көл дайраны чалкытып өттү. Кыргыз демин алдейлеп да, багынтып да баалуулук жана теңдешсиз улуулук берген манас ааламы бийиктерде оболоду. Сүйүнбек Касманбетов, Нарк Куржун.